Bismillah. Assalamu alaikum. Çoğalay bagvandары. Бұл жерге келіп, сіздермен жолығышқаныңызға аябай құрсанбыз. Мен Борбор-Азия Бағбандар бірлігінің жетекшісі Абдулла Ташевич. Бүгінгі семинарда, бүгінгі чоғылышымызда біз баяғы сіздерді үйреткені келген жоқпыз. Сіздер бағбаншылықты бізден жақсы білесіздер. Болған эле біз сіздердің башкаларды біріктіріп тұрып, бірге сорт таңдоо жұмыштарын бірге жүргүзгүлө деген ниетменен шул жерге келип отурабыз. Азыр туугандар бир эле жолу, мисалы үчүн түшүм ала алабыз бул жерде. Анан кыш тез келип калат. Ошон үчүн туугандар, силер бир жолу ошондой толук быша турган, камкатала болбой кала турган bir mömölü darak oturmuşlar gerek. Ушул дарак коргондун, ушул карамыктын чөлкөмүндө эмне жакшы өсөт? Алма өсөбү? Алма, өрүк болобу? Өрүк болот. Шапталы болбосо керек, Гиляс. Гиляс, Гиляс башка. Черешня болот. Черешня. Азыр черешнянын суук жерлерге дагы чыдамдуу сорттору келип атат. Кудай кааласа, ошол группада алар жөнүндө да айтып берем. Анан азыр бардыгыбыз алма отургузуп атабыз. Ар кимибиздин алмабыз ар кандай да. Ошон үчүн туугандар бир сорттогу алма отургузушка аракет кылышыбыз керек. Бардыгыбыз бир сортто. Ошол сортко анан опылитель. Мисалы үчүн Red Chipkin Golden Delicious. Жолосо Golden Delicious'ке Granny Smith. Анан Кыргызстан боюнча азыр 4 алманы тандадык. Бир алмасы ошол эрте быша турган алма. Ол августтан башында бышып калат. Калган 3 болсо кышка сактай турган алма. Кызыл алмага Red Chip, сары алмага Golden Delicious, анан берки көк алмага Granny Smith деген сортты тандадык. Анан кийин суук жерде боло турган өрүктөрдөн ошол сухан өрүк деп коет, абрикос. Как болот? Аябай сонун как болот. Ошол өрүктү тандадык. Анан эрте быша турган өзүбүздө дагы жок дегенде ошол июнь-июльдарда өрүк жейбиз десеңиздер, ого биз армянский шалак деп коет, ошону тандаганбыз. Анан калган мисалы үчүн шапталы, өрүк, ушул алмалардын сортторун өзүңөр үчүн жегенге огородко отургузуп алсаңыздар болот. Эгерде мен ушуну сатамын, ушудан мен бак кылып алып, ушудан мен бала чакама рызкы табамын деп аракет кылсаңыздар, туугандар сөзсүз полукарлик көчөттөргө өтүшүңөр керек да. Полукарлик көчөттүн эмнеси жакшы? Бул жерге көп батат. 1 гектар жерге 1700 батат. Анан дагы бир эмеси өзгөчөлүгү бул бою өтө төмөн, кичинекей болот, бою 3,5 метрге чейин болот. Аябай өскөн кезинде. Ага чейин болсо 2 метр. Анан муну обслуживание оңой, дары чачыш дагы оңой, анан муну терип алыш дагы оңой. Анан мунун түшүмдүүлүгү дагы жакшы. Өзүбүздүн огороддордон азыр 1 гектар алмабыздан жакшы ала турган болсок 20 тонна алып атат да. Анан калгандары көбү ысырап болуп кетет. Жерге түшөт, неме болот. Ошондон туугандар силерге мына ушул карликтин табойдогу алмаларды сунуштайбыз. Эгерде мына окууларын окуп, ушудан кичине бир мындай маалымат алам десеңиздер, ошол бизде Багбандар биримдиги деген чоң телеграм группабыз бар. Ошол жерде тынбай сабак болуп атат азыр. Алманы даже ол жерде мындай кайсы маалда, кайсы ошол деңиз деңгээлине бийиктикте кайсы учурда отургузганда ошондо жакшы кармайт. Анан онун мына кечирээк түшүмгө киришин камсыз кылып бере турган өзүнүн биологический жолдору бар. Мисалы үчүн багы кышкы сугарма деп коет. Кышка кылып тоңдурма сугат берип койсоңуздар 15 күн кийин ойлонот да, ошол алма дагы, өрүк дагы, башкасы дагы. Анан сары карлар, жамкырлар, үшүктөр өтүп кеткенден кийин 15 күндөн кийин ошого таасир бере алат.
ошондой технический жактарында караш керек. Анан бул жерде суу аз болсо керек, а? Маселеби суу? Суу проблема эмес. Проблема эмес. Ошо жекенди проблема болбосо ошол суукка чыдамдуу гиластардан да отургузгула. Анан силердин көңүлүңөрдү каракатка бургум келип атат да. Каракат өтө жакшы нерсе да. 1 гектарынан 10 тонна каракат. 10 тонна каракат өтө чоң акча да. Кээбирки жерлерде 15 тонна берет. Азыр неменин өзүнүн Турциядан келген көчөттөрү бар. Ошолордон алып отургузгула каракаттарды. Бул жака да каракаттар келип отургузуп атат. Мына Ысык көлдө Аскар Сулайманов деген жигит бар, ошонун дагы группага кошом, силер каракатчыларга. Каракатты өтө жакшы карай турган болсоңуздар, алмадан да прибыльныйраак да. Алмадан да жакшы болот. Анан кийин онун базары дайыма боло берет экен да, эмнеси жакшы экен. Дайыма базары жакшы экен. Эгерде силер жакшы карап, астына мисалы үчүн биогумус кылып, үстүнө энтомофагдардан коюп биофабрика, ошону сону кылып жетиштирип берип турсаңыздар, силердин каракаттар свежий бойдон Алматага кетет да. Алматада каракатты шунчалык жакшы көрүшөт. Каракат мисалы үчүн 100 КАМАЗ алма кире турган болсо, жарымы сатылса, 100 КАМАЗ каракат келсе, бардыгы сатылат да. Өтө жакшы көрөт да каракат. Каракаттан сырткары крыжовник дегени бар, калина, морожка, брусника деген сонун немелер бар. Ошолор суук жеп жакшы көрөт да. Сибирде укмуш чайлап болот да. Карасаң, тери өспөт этпейсиң да баягынысы. Ошол өзүбүздүн климаттык өзгөчөлүктөрдү туура пайдаланышыбыз керек да биз. Силер ошол мен айткан көчөттөрдү алып келип эгип, товарняга чыга турган болсоңуздар, мисалы үчүн бир эле ошол райондо, мисалы үчүн бир 6000, 7000, 10000 тонна каракат чыга турган болсо, бул жерге сразу бир бай келет дагы, бир завод салат да. Ошо силердин каракаттарга специальный бир завод курулат да. Семент завод курганы бизде өчүртө турат да, руксат бериңдер. Неге? Сырьё көп да. Эгерде силер каракатты аябай көп эгип, ушунда жетиштирип берсеңиздер, мен айткан ягодалардын бардыгын алып келип эгип, буга бир специальный сонун бир база курулат дагы, ушул жерде органический зона кылып туруп, бул жакта бир да химия өткөзбөй, тосуп туруп, ошто берагына жаллаң органика кылып туруп, мына дүйнөлүк органический сертификаттарды алып туруп, ошону менен силер дүйнөлүк базарга чыксаңыздар, силер кичинекей эле огородуңуздардан бир жыл жөтөлбөй ушул бала баккандарга жей турган азыктарды алып беймарал жашайсыңар да. Азыр бизде суук дейсиңер, бизде мындай ондой деп ойлобоңуздар. Силерде именно ошол мен айткан ягодалардын мекени да бул жер. Ошого аракет кылышыбыз керек. Жерге эмне үчүн чычырканак жакшы болот? Чычырканак жакшы болгон, шиповник дагы ушундай бадалдуулар бар, ошолор боярышник өскөн жерлерде дорон. Ошолор бардыгы жакшы болот да. Ошого аракет кылыңыздар. Эми мындай да, туугандар, силерден суроо. Кандай бир өзүңөрдү кызыктырган бир ушул бакманчылык боюнча ушул бир кыйынчылыктар болуп аткан болсо айткиле. Эмне болуп атат? Вопрос эмне? Кандай башташ керек? Каерден алабыз көчөттөрдү? Кантип эгебиз? Ушулардын бардыгына колдон келишинче жооп беребиз. Ошо силерден Түркиядан келди деген карагаттын нөмерлери жатасыз го. Алар сиздерден алабызбы же кайдан алабыз? Ону ошол Ысык көлдө олар Түркиядан алып келишкен экен. Анан кийин булар отургузуп туруп, анан чайлайт да бул. Ажыратып туруп, дагы ажыратып эгип туруп, булар питомник кылып койгон. Биз алып туруп ошентип кетерсек болобу же? Болот. Мисалы, например, мисалы үчүн бир 10 сотикке жете турган алып келип эктиң, түшүнгө кирди, анан чайлаган жерин кыркып алып туруп жылдырып кете бересиң да. Ошол балдардан аласың. Убакытта түшүн берет. Бул эми ушул сентябрларда, августтун аягында. Эккен жылынын эртеси жылы берет. Кийинки жылы. Экинчи жылы берет. Эккен жылда кичинеден алат.